Кутман кечиңиздер менен ардактуу көрөрманым. КТРК жана ошондой эле КТРК музыка телеканалдарында жуманын ишемби күнүндө кайрадан эфирден амандашып турганыбызга кубанычтабыз. Алдыңкы мүнөттөрдө мамлекетибиздин ичиндеги кичи мамлекеттин өзгөчө бир мүнөттөрүн сиздерге тартуулаганга аракет кылмакчыбыз. Кызматыңыздарда ар дайым сиздерди сүйүп урматтаган Айзада Жамгырчиева болмокчу. Ардактуу көрөрманым, анда эмесе алдыңкы бир саатыңызды бизге бергенди унутпаңыз. Кош келиңиздер долбооруна. Кош келиңиздер. Ардактуу көрөрманым, бүгүнкү кереметтүү кечте дагы кайсыл үй бүлөнүн бейнесин ачып бересиздер деген сурооңуздарга тезинен жооп берүүгө уруксаат этиңиздер. Кош келиңиздер теле долбоору бүгүн бизде кадырман конокторубуз тууралуу айта турган болсок, 3 кыз, 2 уул, 3 неберенин бактылуу ата энеси, кыргыз эстрадасынын жаркын жылдызы Назми Байзакова жана ошондой эле Талант Чокоевдун үй бүлөсү тууралуу кененирээк айтып бермекчибиз. Анда эмесе биргеликте тосуп алалы. Келиңиздер. Кош келиңиздер. Рахмат. Саламатсыздар. Кандай келип алдыңыздар? Эң сон. Маана жакшыбы? Албетте. Биздин программабыздын шарты боюнча үй бүлөңүздөрдөгү эч кимге айтылбаган сырларыңыз менен баардык КТРК жана ошондой эле КТРК музыка телеканалынын көрөрмандар менен бөлүшкөнгө даярсыздарбы? Даярбыз. Албетте даярбыз. Көргөнүбүзгө кубанычтабыз. Анда эмесе төрүбүзгө өтүп берсеңиздер болот. Кыргыз маданиятынын отличниги ырчы Назми Байзакова жөнүндө жакындарынын оозунан угуп көрүүнү чечтик. Ал эми ага чейин Назми Байзакова жана Талант Чокоевдун кичи мамлекетине саякат. Алгач эле экөөңүздөр баш кошкон күндөн канча өттү десек, аябай көп деп жылмайып жооп беришет. Бири-бириңиздерди кантип эркелетип айтасыздар деп сурасак, биз эми чоң ата, чоң эне болуп алып, ээрип эркелөөдөн деле уялабыз деп жооп кайтарышты. Ал эми алдыңкы пландар боюнча жакынкы аралыкта неберебизди сүннөткө отургузууну көздөп турабыз дешет алар. Айтор өзүңүз күбө болгондой, бактылуулар өмүрүнүн башкы байлыгы бул 5 баласы, неберелерине арнап койгондой. Талант Чокоев 1969 жылкы, Назми Байзакова 1978 жылкы. Ортодогу айырма 1 жыл эмес 9 жаш. Туулуу өскөн жерлери Талант агабыздыкы Токтогул районунун Жетигин айылы. Назми айымдыкы Ысык көл облусунун Балыкчы шаары. Жылдыздары Жаачы жана Жылаан. Бир жоголуп кетип, бир нече жыл мурун экинчи дем алып ырчылыкка кайткан Назми айымдын башкы мотиватору чыгармачылыкта дагы күйөөсү. Азыр жада калса күйөөсү аялы дуэт жаздырышкан. Айтор өзүңүз байкагандай, Назми Байзакова бакытым тоодой деп ырдаганынын себеби үй бүлөсү болсо керек. Ардактуу көрөрманым, анда эмесе программабызды баштайлы. Бысмылда дегенде эле бүгүнкү столубузда отурган маңдайыбыздагы өзгөчө шайыр инсандарды тааныштыруудан баштасак, Талант мырза, сизден баштайбызбы же Назми айым өзү колуна алабы? Келиңиз, анда микрофонду алып, бүгүн бизде кимдер келди, сиздерди колдоп тааныша кетели. Бул жерде менин өзүмдүн сүйүктүү кайнэжем, Таланттын бир тууган улуу эжеси, атын айта албайм. Гүлмира. Өтө уймандуу экениңизди мына ушул жерден бир көргөзүп кетейин дедиңиз окшойт бүтүндөй Кыргызстанга, Анан сиздин оң жагыңызда мен бир тууган агам, Канат. Канаттын жанында оң тарабында мен сүйүктүү курбум, элдин баардыгы тааныйт, Эльмара. Эльмаржа, кош келиңиз. Жана ошондой эле Эльмаранын оң тарабында менин маңдайымда ошондой биздин эң жакын досторубуз, досубуз Рыспек. Аяштасынын жанында менин биздин кичинекей үй бүлөбүздүн атаманы, ушу кыздан биздин үй бүлөдөгү аба ырайын баарды көз каранды Алима. Алиман, кел. Жана Альбина. Алима болсо 2-класста, Альбина 5-класста. Альбиначка биздин ушундай жароокер, биздин боорукер, ушундай биздин бар, мен жокто папасына чай коюп берип, ушу бүт барын карап, үйдүн кожойкеси мен болбогондо, Альбиначка. Кош келипсиз, Альбина. Анан жаныңыздагы Томпойгон мырзаны тааныштыра кетпейсизби? Унутуп калдыңыз окшойт да. Томпойгон мырза менин жолдошум, өзү ошол Токтогулдун кулуну, Талант Чокоев. Талант мырза, кош келипсиз. Бүгүнкү студиябыздан сизди көрүп турганыбызга аябай кубанычтабыз. Талант мырза, сиздердин эң алгачкы жолуккан күнүңүздөр эсиңиздердеби? Алгачкы жолукканыбыз 96-жылы кафеде иштеп жүрүп. Токтогулдардын баары эле ырчы болот го.
Анан багы деп бир мактап койдуңуз. тумпочкага бардыгы ырдай беребиз анан ошентип окат кылып кыргызча айтып атпайм кемпирлерче. Анан кечкисин ошо кафелерде да бош жерге солистка болуп келген. Ошондо таанышканбыз. Ошондо жактырып, ошо менен кубалап жүрүп акыры жетип, Кудайга шүгүр жакшы жашап атабыз. Балдарды чоңойтуп атабыз, кыздарды чоңойтуп атабыз. Чоң ата, чоң эне болуп дегендей. Канча убакыт кубаладыңыз? Көп. Аны эстесем ыйлайм анда. Бир ыйлап бериңизчи эфирде. Ыйлаганыңызга бир ортоктош болобу. болобу. Ошону көбүрөөк айтсаңар ыйлап берем деп өзүм араң турам. Боюнча мен Аяш айтып берсем болобу? Келиңиз Элмара. Канча убакыт мен Аяшым Назминин аркасынан жүрдү. Назмиге жетиш үчүн талант Аяшым менин, биздин дагы 5-6 досторубуздун көңүлүн алып жүрдү. Ар бир жаңы жылда 8 мартта башка майрамдардага бизди конокторго чакырат. Эптеп эле Назмини бизден сууруп чыгыш үчүн. А биз Назмини кой бергибиз келбейт. Анткени бизде концерт, иш-чаралар бар. Буг ишини кой бергибиз келбейт. Аяшым анан келип бизден суранат, кой берип койгулачы деп. Белектерин алып келет, чоң аппак жумшак оюнчуктарын алып келип берет. Ошентип отуруп араң жетти деп айтсам эч жаңылышпайт. Туптуура айтып атабы? Коштолосуң. Туура. Бирок жеткенден буларга жолотпой койдум бир 2 жыл. Жеткенден кийин кайра өчүн албадыбы? Дос кыздардан алыстатып койдуңуз, Өчүн алды. Такыр үйдөн чыгарбай, кызгануу деген мындай болот. Силер мага мындай кылдыңар беле, эми мен Назмини эч жака чыгарбайм деп үйүндө кармап, карап, эч жака чыгарбай концерттик программага кетирген жок. Биз аны туура түшүндүк. Анткени мына ошол үйдө карап баккандыгынын жыйынтыгы мына бул балдар кыздар отурат. 2 жылга чейин вообще жолотпой койдум. Эч кимсимен. Шайтаңдабай жүр деппи? Жок, потому что булар көнүп калыптыр да. Үйдө отурасың, үйлөн, үйдө отурсаң эле түнкү саат 11 чалып, келбейсиң биз дес, отурабыз. Досум дейт. Элмаралар бир бардым. Чыгармачылыктар вообще айтам, досторун айтам да. Бир бардык, 2 бардык, 3 бардык, мындай карасаң жумасына 2-3 жолу бара берчү дейсиң. Кой дедим да. Эми сен аял бол. Токтот дедиңиз. Токтотту. 2 жылга чейин бардыгы жаман көрүп түштү, бул эмне деген көөгө тийген деп. Анан 2 жыл өткөндө как раз Элмара бар болчу, Мирлан бүт досторун чогулттум дагы бир концерттен кафеде. Анан айттым. Эми силер капа болчусуңар. Биз шоу бизнестен алып кетти, жаман күйөө экен. Мен просто той эчкини үй эчки кылып коеюн дедим депчи. Үй эчки болду, бирок негизи той эчкиси эркин жүрүп коюп калган да. Үй эчки кылып коюп анан бурага кайра кошуп койдум. Эсиңдеби? Элмарага. Анткени капа болуп алат дедим. Силерден ажыратайын деген оюм жок. Просто той эчкини үй эчки кылдым да. Анткени баа короонун ичинде кармасаң, аябай кесипкөй инсан экенсиз. Көлүп кайра келип анан кийин чында улам эле 2 күндөн эле керешке эмеден забордон секире качып атсанан анан байладым, бактым. Биринчи күндөр заборду бийигирээк кылып анан түшүрүп келип анан заборду алып койдум кийин. Той эчкини үй эчки кылышты да 2 жыл кеттиби? 2 жыл кетти. Анын ортосунда тиги бала багышка туура келди дегендей. Анан чыгармачылыгына кайрап келип таштап койдум, анан таштап койгондон кийин бул уже үйүнө эле бара берди. Үйгө эле бара берди экен да. Ооба. Тоодан алысыраак кылып койдум. Жакшы. Тоого жармашкан тырмактарын алып койдук, эмне кылат? О, жанагы канаттууну кармап учуп кетпесин, канатын кырып койсуң го. Ошол сыяктуу эле болуп калат экен да. Анан ошо арча жыттатып койдум, анан келе баштады кайра. Анан айттым капа болбогула да, ошондон бери кайра мени сүйүп жүрүшөт го. Кыргызстан тоолуу аймак болгондуктан көбүнчө айымдардын бетинде кара тактар бар, сепкилдер бар, өзгөчө төрөттөн кийинки. Эгер сиздин дагы жүзүңүздө кара тактар болсо, заманбап аппарат лазерлер менен эң натыйжалуу кетирсе болот.
аппараттын жардамы менен төрөттөн калган каратактарды эң натыйжалуу кетирсе болот. Биздин клиникага кайрылыңыздар. Бишкек шаарында, Ош шаарында, Жалал Абад шаарында жана Москва шаарындагы филиалдарга келиңиздер, чоң карабыз. В каждой семье есть своя чайная традиция. В моей с самого детства были мамины песни. Она всегда находила какую-нибудь песню под настроение за столом. Так пение пришло в мою жизнь, и я уже не представляю себе чаепитие без ароматного чая Smart & Rich и новой песни. Чай Smart & Rich. Полезное удовольствие. Ардактуу телекөрүүчүм, эфирде кош келиңиздер. Теледолбоору өз сапарын улантып жаткан учуру бүгүн бизде кыргыз эстрадасынын жаркын жылдызы, биз сүйгөн, сиздер урматтаган Назми айымдын үй бүлөсү тууралуу кеп кылып жатабыз. Мындайча айтканда, эми албетте кыргызда күйөөсүнүн, жолдошунун фамилиясы менен айтат экен, Чокоевдордун үй бүлөсүнө мына ошондой сапар. Алдыңкы мүнөттөрдө биз менен чогуу болуңуздар. Бүгүнкү эфирибиз өтө шаңдуу жана ошондой эле позитивдүү нотада уланып жаткандыгын байкап жатат болуш керексиздер. Назми айым, айта кетсеңиз, алгачкы көргөндө качан жакшы көрүп калдыңыз? Канча убакыттан кийин көргөндө эле жакшы көрүп калдыңыз? Талант мырза көрүп эле сүйүп калдым деди. Башында деген негизи экөөбүздүн айырмабыз 9 жыл. Анан деген ушул могул социалдык баракчалардан айтып калышат да, аябай эле улуу экен депчи. 9 жыл деген норма болуш керек. Көп да эмес, аз да эмес. Анан башта көргөндө бирок албетте бул мен үчүн таке брат болчу. Таке брат кандайсыз деп жумушта иштеп жүргөндө ошондой мамиледе болчубуз. Анан кийин да жолукканда дагы о деп баягы учурашып, анан баягы экөөбүз тамактанып калдык, сүйлөшүп калдык, турмушун айтып берди, чыгармачылыгыма баягы суроолорду суроо жооп болуп отуруп калып эле, анан дагы чалып калды. Ошентип албетте баягы жүрөктү багындыра алды. Ошо мүнөзү менен, шаярдыгы менен, камкордугу менен. Анан ошо турмуш куруп калдык. Өзүм да ситерлесим да. Атап турбайсызбы жүрөккө, Таам айлап туруп бир Назми айымды аткан экенсиз, Айта кетиңизчи, эң алгачкы билген белеги сизге эсиңиздеби? Талант мырза романтикпи өзү негизи? Аябай романтик. Негизи ушунча көп сон белектерди ар дайым белек кылып келаткан. Бул биринчиси күтүүсүз жерден ким Сапар экөөбүз ырдачыбыз, анда бир жакта жаңы жыл, жок, мартта корпоративде бир жакта ырдап калдык. Анан каяктасыңар деп Сапарга чалып, билип алыптыр дагы, эшиктин алдына келиптир. Эң сонун чоң мамалак белек кылып, сонун шариктер, жүрөкчөлөр, открыткалар менен тосолгон да, ошондо бир. Андан кийин экөөбүз турмуш кургандан кийин ар дайым сонун мындай сонун белектерди, сюрприздерди кылат. Анда өзгөчөсү бул менин туулган күнүмдө Эльмара билет. Ошондо 3 жыл болуп калды, 3 жыл болуп калды. Ошо бардыгын барып, Эльмара жумушта болсо КТРге келип кетип, башка жакка барып, радиолорго чейин